9-декабрь коррупцияга каршы күрөшүүнүн эл аралык күнү. 2004-жылы Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында бул күнү дүйнөнүн 95 өлкөсүнүн лидерлери коррупцияга каршы күрөшүү тууралуу макулдашууга кол коюшкан. Макулдашууда адал акчаны арамдоо, пара берүү өңдүү мыйзам бузууларга бөгөт коюу жолдору каралган. Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы антикоррупциялык ишкерлер кеңешинин Ысык Көл облусундагы өкүлчүлүгү тарабынан жаш өспүрүмдөргө түшүндүрүү максатында иш-чара өткөрүлүп, ага мамлекеттик муниципалдык кызматтардын катышты. Иш-чарага мамлекеттик кызматкерлер, муниципалдык кызматкерлер, салык сактоо системасында кызматкерлер чакырылган. Жана ошондой эле бул иш-чаранын максаты жаш өспүрүм өсүп келаткан балдарыбызга ошолорго билдирип, ошолорго баягы аң сезимине ошол жаңы өспүрүм балдарга тарбиялоо максатында киргизип иш-чараны өткөзүп жатабыз. Бардык республикалык масштабта өтүп жатат. Ошо биздин максат коррупцияны алдына алуу. Бул антикоррупциялык ишкерлер кеңешинин мамлекеттик 2023-2025 жылга карата түзүлгөн стратегиясын колдоо, ошо стратегиясын сунуштоо жүрүп жатат. Абдан чоң талкуулоолор болуп жатат ал боюнча. Өлкөдө коррупцияга каршы күрөшүү аракеттери жүрүп жатат делгени менен жемкорлук фактысынын саны азайбай келет. Негизги максат мамлекеттик органдардын ишмердигин, ачык айкындуулугун камсыз кылып, жарандарды коррупциядан коргоо болуп саналат. Иш-чарага катышып жаткан кызматкерлер өздөрүндө коррупцияга каршы күрөшүү боюнча жасалып жаткан иштер туурасында маалымат беришип, суроолорго жооп беришти. Ар бир кызмат өзүбүздүн коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча кандай иштерди алып барып атабыз, мамлекетте кандай иштер жүрүп атат, жана азыркы күндө урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич тарабынан азыркы учурдагы коррупция менен күрөшүүгө болгон иш аракеттерди, кеңири маалыматтарды окуучуларга жана студенттерге жеткирип атабыз. Бул жакта азыркы учурда мамлекетибизде кандай акыбал болуп атат, келечекте коррупцияны жойсок кандай өнүгүүлөр болот, ошол темалардын алкагында студенттер менен пикир алмашып, суроо жооп биретинде өзүбүздүн азыркы учурда жасап аткан иштерибиз боюнча кеңири маалыматтарды берип атабыз. 9-декабрь коррупцияга каршы күрөшүүнүн эл аралык күнүнө карата облустук деңгээлде өткөн иш-чаранын жүрүшүндө башка район шаарлардын өкүлдөрү онлайн кошулуп, коррупцияга каршы күрөшүү боюнча биргеликте иш алып баруу менен келечек муундарга түшүндүрүү иштерин ар дайым жүргүзүү керек экендиктерин айтышты. Мирмусу Бакунова, Алтынбек Исаев, Сергей Мищенко, Каракол шаарынан.